жаңы курулуп аткан Жалал Абад эл аралык аэропортунун аэродромунда турабыз. Мына ушул жер 3800 метрлик учуп конуу тилкеси болмокчу. Тактап айтканда, мына ушул жерге учактар келип токтойт. Аэропорт негизинен 6 учакты батырууга ылайыкталган. Бүгүнкү күндө мына ушундай 40ка жакын кубаттуу техникалардын жардамында жумуш кызуу жүрүүдө. Бул артыбызда биз казып аткан жер взлетно-посадочный полоса деп коет. Самолет учуп кона турчу жер да. Ошол жер непригодный грунту 1,5-2 метрге чейин казылып алынып атат. Ошондой чыгып атат бизде азыр. И ушул эле жер бизде кайра насып болот. 7-8 метрге чейин көтөрүлөт. Эки четтери, крайлары 110 метрден оң жагы, 110 метр сол жагы лётный поле деп коет. Ошо лётный поляны дагы растительный слоюн алып чыгабыз ал жерден. Растительный слойду казып алып, андан кийин кайра эле ошол взлетно-посадочный полосанын уровеньде ошону кайра насып кылып көтөрүп чыгабыз.